Сүйүү деген бир тема бар. Бул өтө кызыктуу тема. Сүйүүнү ушунчалык адамдар кор кылып ийди. Сүйүү байкуш сүйүү болгонуна өзү бушайман жесе керек эле эгер жаны болсо. Сүйүү ушунчалык бүгүнкү күндө сойкуга айланды. Акын каалагандай түшүндүрөт, экономист каалагандай түшүндүрөт, молдо каалагандай түшүндүрөт. Чыгып сүйүүнү өз алдынча чечмелеген адам жок. Аллах Таала сүйүүнү эмне деди? Ушуга назар таштап көрөлүчү. Сүйүү эмне болгон нерсе өзү? Сүйүү адамдагы интеллектуалдык сезим. Адамдагы интеллектуалдык сезим. Дагы бир жолу кайталайм. Бул адам акылы менен жете турган сезим. Ал эми башка бирөөнү сүйүп калуу бир көргөндө, же болбосо өлдүм, күйдүм чок. Муну биз илгери ата бабаларыбыздын тилинде ашыктык деп коебуз. Орусча страсть деп коет. Ашыктык бул айбандык инстинкт кадимки эле. Көз аркылуу берилген объекттин маалыматы мээдеги кан алмашуу, зат алмашуу процессинде кан басымын өзгөртүп, ал кан басымы жүрөккө таасир берип, жүрөк лукулдап, ошондон сүйүү жүрөктүн эмблемасы келип чыкты. Сүйүү десе. Жүрөк лукулдаса. Бул кадимки эле ашыктык. Мен муну сезим деп эсептебейм, бул инстинкт. Ошон үчүн мына ушул ашыктыктын негизинде үйлөнүп алып, анан кийин эртең менен туруп караса, краскасы жуулгандан кийин крокодил. Карактерибиз келишпей калды деп 6 айдан кийин алмашат. Башка бирөө менен. Мына ушул инстинкттин негизинде эч нерсеге карабай баш оту менен турмушка кирип алган, экини төрөгөндөн кийин барар же көрөр, эч жакка барышы жок. Анан эмне кылса эки баланы тайна тайтасыга берип туруп, Россияга жылы берет. Ушул сүйүү. Бул инстинкт негизинде эрге тийип алды, эч нерсени сурабай туруп. Сүйдүм деп туруп бирөөнү алып келип алды, ал эртеси күнү ата энеңден бөлүнөсүң, мени гана карайсың, мага гана кул болосуң. Ата энең менен ишим жок менин деди. Бала экиде аткарап туруп, апа ата кечирип кой, мен сүйөм деп наркын аркасынан кетти, бүттү, жок. Бул да ошо инстинкт. Сүйүү бул интеллектуалдык аң сезим, жоопкерчиликти сезүү. Көчөдө бир аялды кантип сүйүп калса болот? Эмне үчүн сүйөсүң аны? Сүйүү кандайдыр бир нерсе үчүн пайда болот. Энебизди сүйөбүз го. Эмне үчүн? Себеби 9 ай бизди көтөрдү. 9 ай сыздады, өлүп калайын деп төрөдү бизге. Өзүнүн жатынын фигурам бузулат деп бизди аборт кылып ийген жок. Аллах Таалага берди. Ушу менин жатынымда келечек муунду жаратсын деп. Ошон үчүн Аллах Таала да аны сыйлап туруп бештин үстүнө коюп койду, энени. Энени ошон үчүн сүйөбүз. Сүйүүгө милдеттүүбүз. Эненин акысынан кутула албайбыз, жоопкерчилик. Сүйбөсөк тозокко түшөбүз. Себеби сүйбөсөк жакшы мамиле кыла албайбыз. Эне инстинкт менен эмес, интеллектуалдык сезим менен сүйүлөт. Ата ошондой эле, мекен ошондой эле. Эми мына ушул сүйүүлөрдүн төрөсү, сүйүүлөрдүн директору, үстүндө турган башкаруучусу негизги пайдубалы бул Аллахка болгон сүйүү. 24 саат бою бизге ырыскы берип турган зат Аллах. Бизди 9 ай бою энебиздин жатынында жаратты да, караңыздар, ушундай бир көркөм жаратты. Биз өзүбүз сезбеген акыбалда. Энебиз да сезбеген акыбалда. Жөн эле курсагы күндөн күнгө чоңойгонун эске албаганда, эне мутлак сезбейт эмне болуп атканын. Талгак болот, денесинде кээ бир зат алмашуу процесстери тынчсыздандырат, бирок анын жатынындагы түйүлдүк көзү кандай болот, кулагы кандай болот, чоңотасына окшойбу, тайтасына окшойбу, бою кандай болот, салмагы канча болот, эне билбейт аны. Жынысын да билбейт керек болсо. УЗИ айта берет, эртеси күнү башка төрөлөт. Аллах Таала ар бир адамды персоналдуу түрдө 9 ай бою
клеткадан клетка, клеткадан клетка, қан тамырдан ет, еттен сөк, сөктен бұлчын қылып, 9 ай бойы көркем суретте жаратқан Аллах Субхану ва Таала. Аны қандай сүйбей қоябыз? Жана бізді ененің құрсағындағы жашудан бияқа шығартады, ыңалатып, 1 секунд қармалбайды, толғаусы келсе. Шығабыз бияқа. Дағы тұрып тұрайлы деп тұра албайбыз. Бияқа жашауызды қамсыздады. Енебіздің жатынынан шығар мен емчегіне жармаштық. Ырысқы сыртта да күтіп тұрады бізде. Баланы ененің емчегінен қойып көріңіздер. Қайерде кафе бар деп сұрабайды. Ешкім үйретпейді. Аллах Таала шындай бар тұрып емчегіне жармаштырады. Қантып сүйбей қоябыз. Тілі шыққанға чейінгі баланың ахвалын қараңыздар. Қандай сүйменшік? Алмаларға, өріктерге, жаңғақтарға, мөмөлүү дарақтардың, жемиштердің бардығына Аллах Таала мейірімділік берсе керек. Бирок өзінің мөмөсін жыттоо мүмкіншілігін берген емес та. Гүлдер өзінің жытын білсе ғана. Бізге берілді бұл мүмкіншілік, өзінің мөмөзді жыттайбыз. Қантып Аллахты сүйбей қоябыз ушун үчүн? Қантып Аллахты сүйбей қоябыз? Андан ары жашоо. Андан ары бізге өзінің қабырғамыздан жаралған жұпты берді. Билим берді бізге, табиатты берді бізге. Дуабызда дуа қылабыз ғой. Аллахым сага разымын. Мен Африкада жалбырақ жауынып жүргөндөрдөн эмес, қалпақ кийген кыргыздардан болгонум үчүн. Аллахым сага разымын. Мени жакшы ата-эненин үй бүлөсүндө жаратканың үчүн. Аллахым мен сага разымын. Мен ушундай классташтар, ушундай достор менен кылганыңа. Мага ушундай даража бергениңе деп биз дуа кылабыз го. Анан кантип сүйбөй коебуз? Караңыздар, кандай керемет жерде жашайбыз. Кандай керемет коомдобуз, кандай тарыхыбыз бар. Кандай келечегибиз бар. Кандай байлыктарыбыз бар. Көркөм мечиттерибиз бар. Сонун элдерибиз бар. Сакалы көйкөлгөн аксакалдарыбыз бар. Тоосмал калбагыбыз бар. Жаныбызда бир туугандарыбыз бар. Өзбек, казак, тажик, түркмөн, биз менен чогуу жашаган Дунган, Даргин, кандай сонун элдер менен чогуу жашайбыз. Кантип биз Аллахты сүйбөйбүз? Аллахты сүйбөгөнүбүз үчүн, Аллахты сүйбөгөнүбүздүн бир себеби Аллахтын бар экенин билбейбиз. Кудай бар, мен жүрөгүмдө, мен Кудайга ишенем дегендер канча? Кудайдын кыысы да жок. Аллахты биз сүйбөйбүз, Аллахтын бизге берген нематын, бизге берген белегин биз Аллах берди деп билбейбиз. Америка берди, Россия берди, грант, жардам. Гум жардам. Экономика бизди бактылуу кылат. Эч Аллах деп айтпайбыз. Бийликке мени эл шайлады. Аллах койду деп айтпайбыз. Эл кууйди. Аллах кууйди деп айтпайбыз. Эч бир пенде, эч бир адам, эч бир момун мусулман өзгөчө Аллахыны ыраазы кылмайынча бейишке кирбейт. Намазынын чоңкосунан туруп окуса да, эгер Аллахты наразы кылган болсо кирбейт. Караңыздар, өтө бир сонун интеллектуалдык ребустардын системасы келатат. Мага болгон сүйүүңүздөр үчүн мен силерди бейишке киргизем. А мага болгон сүйүүнү кантип далилдейсиздер? Силер пайгамбарды сүйүшүңөр керек деди. Пайгамбарды сүйөсүңөр, мени сүйдү деп билемин деди. Пайгамбарды Мухаммад саллаллаху алейхи саламды 14 кылым мурда жашап өтсө, биз анын түсүндө көрбөсөк, анын сүрөтүн көрбөсөк, анын сөзүн аудио вариантын укпасак, кантип сүйөбүз аны? Анын үстүнө 2 күндүн биринде бизге ар ким, "Ой, ал араб болгон, арабтар үчүн иштеген, тиги бу деп арын жамандап атса, кантип сүйөбүз?" Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айтат, "Мага болгон мухаббат мен алып келген нерсени сүйүү" деди. Мен алып келген динди сүйүү. Динди сүйүү дегени ал диндин кыл дегенин кылып, кылба дегеннен баш тартуу. Көрдүңөр кандай интеллектуалдуу чын жер кетти. Аллах Тааланын дини, аны атеисттер, философтор айткандай, адамдар жазып алган дин эмес, Мухаммад Хадича жазган дин эмес. Аллах Таала берген ислам дини кыл дегенди кылуу, кылба дегенден тыйылуу,
динге болгон сүйүү экен. Динге болгон сүйүү Мухаммад саллаллаху алейхи саламга болгон сүйүү экен. Мухаммад саллаллаху алейхи саламга болгон сүйүү Аллахка болгон сүйүү болуп эсептелет экен. Жана Аллахка болгон сүйүү бейишке алып келет экен. Демек, бүгүн мусулмандын Аллахты сүйүүчү сыпатын кайра тургузушубуз керек. Аллахты сүйүүчү сыпаты анын динин сүйүүчү.